социалдык тармактарды дүңгүрөтүп атат. Эгер канча киши көргөнүн көрсеңиз, андай ар бир саясатчыга бир макаласын окуса да анча киши кирбейт. 100 миңден 300 миңге чейин окуп атышат. Азыр айыл-айылда чоң казатка чакырып жүрүшөт. Ошолордун айтып атканы, жазып аткандар туурабы, туура эмеспи? Премьер-министр экөөңүздөр бир оюңуздарды айтып коюңуздарчы. Урматтуу Руслан Абаевич, бул боюнча өзүңөр билесиңер, атайын экспертиза өткөрүш керек. Ошол боюнча жанакы материалдар бизде эмес, Финполицияга жөнөтүлгөн. Алар жумушту жүргүзүп атат бүгүнкү күндө. Ошол жердеги сөз менен кошо биздин Финполиция депутат Жумалиевдин мүлктөрүн текшере баштады. Ошол боюнча Финполициядан маалымат алса болобу? Эмне? 10 секунд. Руслан Айтбаевич, так, кеше күнү бизге материал келип, Генеральный прокуратурадан катталып түшкөн. Бүгүн жумуштарды баштадык. Эмне негизинде? Генеральный прокуратуранын ал материалдарды регистрациялап бизге өткүзүп берди. Айтайын деп элем, мисалы үчүн алардын көтөргөнүн эл колдоп атат да. Эгер эл колдоп атсанда башка сөздөрдү да урушуңуздар керек да. Мына эле бул жолу гана текшере баштадыңыз. Бизге катталып келген, азыр текшерүү иштерин баштадык, карап көрөбүз. Ал жерде азырынча иштеп деп айтканга. Руслан Айтбаевич, негизи мыйзам талашында иштешибиз керек да. Кандай болбосун дагы. Эгерде жанагындай фактылар болсо, бир кагаздар болсо, же болбосо жарандардын кайрылуулары болсо, ошол менен иштесек болот. Анан чогулуп алып өзүм билемдик жак туура эмес. Мен ошону айтып атам. 10 секундтарга суроо кайталанып калды. Урматтуу премьер-министр, урматтуу укук коргоо органдары, алардын айтып аткан эл колдоп атабы, бирок негизгиси бардыгы мыйзам алкагында жазаңыздар, мыйзам алкагында. Бул бир нерсенин башталышы гана. Мыйзамдын чегинде болуш керек, дагы бир жолу айтабыз.